Бул бир гана үзүндүсү болду, урматтуу көрүүчүлөр. Бизнес студия жанданды. Бизнес студия кызыкка батты. Канткенде десеңиздер, алыстан келген биздин коноктор кыргыз элибиз кең пейил меймандос калк экенибизди билип, биз Ош шаарындагы өзүбүздүн куттуу студиябызда куттуу конокторубуз менен атайын Улуу Британиядан келген музыканттар, өнөрлүү инсандар Майкл Орнстон жана ошондой эле Кандида Валентино. Бул инсандарыбыз атап өтсөк, монгол жана тибет музыкаларын жаратуучулар, жана ошондой эле көмөкөй ырдоодон дагы өзгөчө стилдерди силерге азыр Кудай кааласа көрсөтөт. Албетте, жана бизге жардам берип, автопроекттер котормочу болгон Илона Султанова айым менен биргеликте ушул көпүрө болуп бермекчи. Кутмантаңыздар менен кош келипсиздер. Welcome to our studio. Welcome to Osh. Бүгүнкү эме бул Ошко келип калгандын тарых таржымалы мааниси өзгөчөлүгү туурасында өзүңүз кыскача токтолуп өтсөңүз. Ооба. Мен бул проект жөнүндө эки сөз айтып кетейин. Бул проект Швейцарияда жаралган. Булар биздин жакшы музыкант достор. Анан Кыргызстанга барабыз, Кыргызстан менен өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтөбүз деген ой пайда болгон, максат, кыял. Анан булар монгол музыкасын үйрөнүп, жакшы өздөштүрүп, анан биздин көмөкөй илгерки бизде да болгон көмөкөй ырдоону аябай кыйын жакшы билип өздөштүрүшкөн. Анан ошентип Кыргызстанга алып барып, буларга фестиваль түзүп, жакшы биздин Кыргызстандын музыканттары менен чогуу иштешип, биргелешкен концерттерди берүү максаттарда болгон. Ошентип биз азыр Ошко келдик кече. Ошто концертибизди бердик. Кандай сезимдер болоттур? Сурап берсеңиз. Кыргызстанда 15 күндөн бери бирге экен биз менен. Кыргызстан жактуу So you are 15 days now in Kyrgyzstan. I explained a little bit about the project. And how do you feel about your journey here? How is it going? It's very positive, and we've been very welcomed by the people and all the musicians that have come to support us. Аябай сонун өттү. Эң негизгиси жакшы кабыл алындык. Музыканттар аябай ачык, аябай ак көңүл. Биздин Кыргызстандын меймандостугу аябай күчтүү. Ошол жакшы экен, сиздердин максатыңыздар дагы абдан жакшы экен. Келерге чейин деле биз таанышып өтпөдүкпү? Ушул этно кыргыз ырларын, деги эле дүйнөдөгү жакшы ырларды ушул дүйнө жүзүнө жайылтуу болуп эсептелет экен. Анан дагы бир жакшы нерсе, көчмөн элдердин фестивали бул проектисин алып чыккан дагы бул улуттун улуулугун таңызлай турган нерсе болсо керек, э? Кечээ мына филармониясында бир күндүк өзүңүздөрдө ошолчо элибизге жагымдуу концерт тартуулапсыздар. Ал боюнча оюңуз кандай болду? Жыйынтыгы кандай болду? Аны Майклдан сурап калсак, э? Michael, yesterday we had a concert in Osh after all this long series. How was it for you? What do you feel about it? It was really good. It was wonderful to see and hear people really listening to some music they'd never heard before, maybe getting a connection to that music. And also we had just a wonderful time playing with a wonderful musician, Bek Bolot. It was fantastic meeting him and hearing his mastery. Мындай да биздин эл мындай анча тааныбаган музыкага кызыгып укканга аябай кубанычтым дейт. Анан адан дагы биздин улуу Бек Болот Абдувалиев музыкантыбыз келип, булар менен чогуу биргелешип, импровизация кылып ойноп, ошого дагы аябай сонун. Анан бизде эфирдин башталаарында эле бир жакшы кайрыктарды чертип өттү да, укмуштуудай бир биз үчүн жакшы сезимдерди калтырып атат, э? Андай келиңиз кезек берели, мына ошол өзүнүн жакшынакай чыгармаларын аткарып берсе жакшы болот. Would you play something? Yes, we will do the beginning of a traditional Mongolian melody plus one of our own compositions that has a Mongolian Humi or throat singing in. Монголдордун көмөкөй айтпергиңиз келип турат, э? Улуттук күүсүн менен баштап, анан өздөрү чыгарганда импровизация ушул жерде иштешип чыгарган көрсөткөн. Чабыл берет, э?
темабыз дагы ретро болуп атпадыбы ага? Бале. Ретро демекчи бул улуттун өкүлдөрү дагы өздөрүнүн маданиятына кайрыла турган болсок, ретро музыкалар балким ушулардыр. Would this music, kind of music, would be considered retro for you? What do you think about it? Because the thematic of today's reportage is retro music. Well, you could say that music is eternal. Биз мындай деп айтсак болот да, музыка деген бул вечный. Дайыма. Түбөлүктүү. And if music touches the heart, it is now, no matter how old or new it is. Анан эгерде музыка сиздин жүрөккө сүйлөсө, кайрылса, бул деген азыр, ушул моментте, түбөлүктүү моментте сезилет. So yes, it is retro. Эски болобу, же жаңы болобу, же азыркы болобу. But now. Байкап турсак, монгол эли жана тибет элинин ушундай көмөкөй музыкаларына кайрылып, музыкаларын чертип келет деп атаса, мына Кыргызстанда да 15 күн болуптур, 2 жума ичинде кыргыз элинин музыкасы, маданияты, мындайдыр бир өздөрүнүн музыкасын айкалыштырып жасоо мүмкүн бекен? Жагып турбу ушул нерсе? So you've been here now for 15 days. You've been able to present your music, and you also were to collaborate with the Kyrgyz musicians. What do you think about learning the Kyrgyz music? What do you think about the Kyrgyz music in general? Well, for instance, we play the, what do you call it? The Temahummus in a Western way. So like this. But the Kyrgyz, this way. Мысалы бизде So already I have learned something new from the musicians. Кыргызстанда бир жол өзүнүн башка өзгөчө жолу менен, а бизде ал жакта башка техника менен ошол жаңы техниканы үйрөнүп атабыз. And also for the kilkiak, you play here. Oh, pardon. But on the Morinher, different. And Kyrgyz music has beautiful rhythms and has lovely variations. We heard this through a wonderful musician, Jusup, when we were playing with him. He is doing some great work understanding Kyrgyz music and its subtleties. Бизде мындай кылкыякты айтып кетти. Бул Моринхор менен кылкыяк экөө окшошуп кетет. Эме деп имни тага деп койсо болот. Бирок техникалары башкача да, анан өзүнүн башка подходдору бар ойногонго. Ошолорду үйрөнүп, там бөлүшүп, анан адан дагы биздин белгилүү аябай улуу музыкантыбыз бар, Жусуп Айсаев деген. Ошол менен чогуу Сыкөлдө 5 күн жүргөнбүз, үйрөнүп, булар биргелешип иштешип, анан ошодон да көп жакшы нерселерди үйрөнүштү. Алар Золотой фонд менен иштеп, илгерки күйлөрдү чыгарган восстановление боюнча ошол иш жүргүзүп, булар да кошулуп чогуу аябай сонун болду. Ошондо сиздердин максатыңыздар менен биздин таланттардын максаты ошол мурунку музыкаларды кайра калыбына келтирип, кайра жайылтып, ошонун кулачын жайып болуп атабы, Илона? Эми биз ишти баштадык. Ушундай ниетте багытта баштадыңыздар. Эми ушундай уланат деген ойдосуз. Буюрса, бизде октябрда этно фестивалга чакырышты. Биздин мэрия алар келебиз деп максат бар. Жакшы, Илона, биз карап отурсак эле студиябызда жайнаган эле бул аспаптар Кыргызстардын эле улуттук аспаптарына окшош, балким көрүп деле атабыз. Бул өкүлдөрдүн улуттук аспаптары кайсылар? Кандай аспаптар аталат? So what would be like an instrument that you could say it's from England, like from your home country? Well, this is an English chupacho. Чопачо. Бизде деле. Бул английский Englishman. Our friend made this. Досу, A master maker. музыкант. Англияда өзү жасап буларга берген экен. Атайын кармап калышты ушул чупачорду угуп Күчүп көргүлө. берели, Can макул. we listen a little tune? And we will play, though, a Mongolian tune on an English chupacho. Монгол күй, английский чопочорду. And it's about having good energy. А бул композиция болсо жакшы ниеттүү, ак көңүл болуш үчүн. Макул.
We like it music. Thank you very much. Биз ошол монголдордо, тибеттерде жүргөндө элесибизди элестетип баратабыз, музыкаларын, шыңгыраган табыштарын. Анан эң кызык жери, бизге жаккан жери көмөкөйдү ырдаганды бизди кызыктырып атат да. Бул They're very interested in throat singing. Yeah. кандай тарттырды айтты. Бизде айтат да баягы андай үндү бийик чыгарып дегендей. Could you say a few words about the technique, because it's very intriguing? Yes. The secret of throat singing is listening. Эң негизги сый бул угуу. Угууну түшүнүү, кантип угуш керек. And the origin stories come from listening to the sounds of nature and then responding to that. Бул негизги башталышы бул табиятты угуу, табият байкоо жүргүзүү, анан ошо табиятты имитация жасоо. Кантип мен ошол табияттын үнүн мен чыгара алсам. And there are many techniques. One uses the tongue on the palate. Техниканын жөнүндө айтып кетсек, мисалы тилди эме үстүнө. And so your voice is not it's ошондо үн да өзгөрөт да, тилдин техникасы болот. Кызык болот да, жанагы баратканда эле ышкырык пайда болуп калып атат да. 3-4 музыканы бир угуп атабыз да. Ышкырыкты кандай. Ошон үчүн бул гармоника деп коет да. То есть бир эмеде бир эле көп звуктар пайда болот да. Бир эле үндөн. And then you put your tongue on the roof. Тилди ойнотуп турат экен да. Илона бизге СМСтерде келип атат, абдан сонун көп экен, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, кош келипсиздер деген СМСтерди көрүүчүлөрдөн келип атканын белгилеп коелу. Receiving some text messages from viewers. Анан Would you дагы like me to demonstrate? And Candida will demonstrate an undertone. Кандида дагы бир башка техникасы бар, ал да көмөкөй ырдоонун. In Mongolia and Tuva called Hagara. Аты бул техниканын аты Хагара. Бул мисалы азыр Майкл көрсөткөн бул овертон, бул өдөгө тональность, а бунуку нижний тональность. ылдый. So I sing ooh, 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 ooh. And I get the harmonics by opening and closing my mouth. А бул гармоникаларды бул оозунун размерин ачып, чоңойтуп, ушинтип ойнотуп кетет. But And we hear that the Kyrgyz people come from the Altai Sayan Mountains, and like Yusuf was saying, there may have been some Kyrgyz people many years ago, retro, who would have this quality of voice. Мен уккамын, кыргыздар ошол Алтай жактан келишкен деп, анан ошол илгери бул Жусуп Айсаев айтып атпайбы, өткөндө илгери ошондой кыргыздар ошол жакта жүргөндө бул техникалар өздөштүрүлгөн, жакшы эме колдонулган, анан ритуалда да көп колдонулган, анан бул жака келгенде уже жоголуп кеткен. Абдан сонун, бегиме биз карап турсак, баардык аспаптардан деле өздөрүнүн улуттук кийимдери деле бизди кызыктырып турат. Баштарында жакшынакай кийимдер. Бул эмнеден кабар берет? Эми башындагы бул биздин кыргыздын Кыргызстанга келгенде эле кийиби, ал жакта да кийишетпи? булардын өзү ошо монгол музыканы аябай жакшы көрүп, Тибет музыкасын жакшы көрүп, ошол жака тартып кеткен. Көмөкөй ырлары мына монгол музыка, монгол маданиятына басым жасашат экенде, кантип эмне болуп сүңгүп кирип ушундан улам башташты да? Эмнеге монгол It's элинге? an interesting question that comes back. How come is it that you like this culture, the Mongolian culture, and you learn the music? Many years ago, I was living in London. I used to go and see many concerts. And one day I went and saw an advert for Mongolian music and dance ensemble. I went to the concert and I heard this man sing, and it went boom. And it changed my life. Since then, I found out about Mongolian music. Канча бир топ жыл мурун Лондондо турат да булар. Концерт өзү музыканы сүйүп, музыканы жакшы көрүп, бир концерт монгол музыкасы деп
көрүп барып музыканы укканда эле көкүрөгүмө тийди. Жагып калган. Жакты. Анан ошондо эле музыканы үйрөнөм деп. Анан How many months later you went to Mongolia? Oh, it took me 3 years because I had to change myself. Анан 3 жылдан кийин Монголияга кеткен. Анан үйрөнгөн ага чейин өз ички дүйнөмү тазалап, өзүмчө өзгөрүүлөрдү жүргүзүп, анан барганмын Монголияга деп. Анда эмесе көкүрөгүнө тийген чыгармалардан да бирөөнү шиңгел таштап, анан биз жыйынтыктасак, Илона Сраныч. If you would like to bring something from your heart as a last composition. Well, we will play these Tibetan singing bowls. Бул Тибеттин ырдаган кесеси деп койсо, кеселери. And this will be just to say thank you to all of you and come along to our concert on the 30th of July. Бул болсо сиздерге чоң рахмат, бизди чакырып, ушуна мейман кылганыңыз үчүн. Анан биздин концертке Бишкектеги 30-июль гала концертибизге биргелешүү Кыргызстандын музыканттары менен чогуу. Кайда болот? Кош келиңиздер. Бишкекте Кыргыз драма театрында болот. Жакшы экен, анда буюрса бирге көрөбүз. Урматтуу замандаштар, келиңиздер, анда музыкага кезек берели. Классика. Тура. Жан дүйнө арылугу, тазалануу деген сезимди биз дагы уктук. Рахмат анда биздин конокторго. Thank you very much. We like it music. Ийгилик каалайбыз дагы да болсо, ушинтип Кыргызстаныбызга келип музыканы жайылтып атасыздар. Максатыңыздарга жетиңиздер, дагы көп келип туруңуздар дейли. Учурдан пайдаланып. Рахмат. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык билгизебиз. Анткени жакшынакай булардын сөздөрүн которуп берип, анан улуттук аспаптарды мындан ары дагы дүйнөгө жайылта бериңиздер.